Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala ушул акылды жаратты. Акылды жараткандан кийин андан сурады. Мен аңта менene. Мен киммин, сен кимсиң деп сурады Алла Таала акылдан. Акыл айтты: Аңта роббул аламин. Ана абдука заиф. Ey Allah'ım, sen ушул аламды, 18.000 аламды жараткан Кудайсың. Мен болсо сенин бир бендеңмен dedi да. Allah Taala айтты: Ey bendem dedi, ey akıl dedi. Men senden жакшыраак нерсени жаратпадым дейт да. Андан кийин Алла Таала адамдын нәпсини жаратты. Нәпсибиз бар го, каалообуз бар. Ушуну жаратты. Каалооду жараткан мезгилде эмне болду? Ушул нәпси каалообу жаратканда Алла Таала айтты: Мен аңта мен ана dedi. Мен киммин, сен кимсиң дегенде ошо нәпсибиз жооп берди. Аңта ана. Мен сен dedi. Allah Taala ошол нәпсини 100 жыл отко күйгүздү. 100 жылдан кийин чыга туруп сурады. Сен кимсиң, мен киммин дегенде ошо нәпси жооп берди. Ана, аңта. Мен сен деп жооп берди. Нәпси ушунчалык кибир, менмин деп турат да. Мен билемин, мен акылдуумун, мен кыйынмын дейт экен да. Акыл немечи, нәпсичи. Ошо нәпсини акыл башкарат экен да. Мына эми ошол Аллах Субхана Таала аны 100 жыл ачарчылык дозоруна таштап койду. 100 жылдан кийин арыктап, кыйналып чыкты да. Алла Таала айтты: Мен аңта мен ана. Мен ким, сен ким дегенде аңта роббул аламин, ана абдука заиф. Сен ушул ааламды жараткан Кудайсың, мен болсо сенин бир алсыз бендеңмен деп кийин ойуна калды да. Аллах Субхана Таала бизге орозону неге фарз кылды? Себеби биздин нәпсибиз бар. Биздин нәпс каалообуз бар. Биздин нәпс каалообуз бизге баш бербейт. Ошон үчүн бизге Аллах Субхана Таала орозону фарз кылган. 30 күн орозо кармаганда биз таква болобуз. Акылга келебиз. Акылды жыйнайбыз. Токточу. Мен жараткандын буйругун аткарайын. Бул жашоо кыска жашоо экен. Ушул жашоодо мен жакшы иштерди кылып калайын деп инсан акылына келип, ошол орозодо не кылат экен? Өзүнү жанагындай бир жакшы бир сооптуу иштерге аракет кылат экен. Ушул орозодо мен кайрымдуулук кылып калайын, жакшылык кылып калайын депчи. Себеби кайрымдуулук кылгандын пайдасы кандай? Садака бергенде Алла Тааланын ачуусу кайтат экен. Бир бендесиге Алла Таала ачуусу келип жүргөн болсо, мана ошол кайрымдуулук кылып, садака ихсан кылыш менен Алла Таала ачуусу кайтып, ошо бендесинен ыраазы болуп калат экен. Демек ушул бенденин ыраазы, ошо бендеден Алла Таала ыраазы болуш үчүн не кылыш керек экен? Көбүрөөк садакаларды кылышыбыз керек. Дайым эле чөнтөккө сала бербестен, ошо беришти билишибиз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: силер байлыкты көбөйтүп алгыла, садака берүү менен, кайрымдуулук кылыш менен биз бай болот экенбиз да. Кайрымдуулук кылыш менен ден соолукта болот экенбиз. Ошо аптекага, тиги врачка акча берип атпайбызбы? Ошол шифа ошол жактан келет экен да, биз жана бергендигибиз үчүн. Эгерде ошону биз башка маалда бир кембагалга, бир бечарага берип койгон болсок, ага жетпей эле, врачка жетпей эле сакайып кетмекпиз да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жанагындай кайрымдуу инсан болгон болсок, демек бай болобуз, ден соолугубуз чың болот, келечегибиз кең болот, элибизге, журтубузга, динибизге кызмат кылганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, келиңиздер, сөзсүз түрдө биз Рамазан шарыпта көп кайрымдуулук кылайлы, ихсан кылайлы, садака кылайлы, ушундай бир сооптуу иштердин эшигин ачайлы. Аллах Субхана Таала: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Иман келтиргендер, силерден алдыңгыларга орозо фарз болгондой, силерге дагы фарз болду. Балким таква болорсуңар дейт да. Демек ушул орозо кармаш менен биз таква болобуз, Кудайдан коркуп калабыз. Рамазан ушу берешендин айы. Рамазан бул ден соолуктун айы. Рамазан бул кайрымдуулуктун айы. Рамазан бул айкөлдүктүн айы. Рамазан айында орозо кармаган адам сөзсүз түрдө эки дүйнөнүн жакшылыгын алат. Ошон үчүн чакырып кетем, Кудай кааласа, урматтуу мусулман бир туугандарым. Ошо Рамазанда орозо кармайлы, жакшы амалдарды кылайлы, сооптуу иштерди кылайлы, күнөөдөн кайтайлы. Ошо денебиз, бүткүл денебиз орозо кармаш керек. Орозо кармады дегенде биз жеп ичиштен эле, ошол жыныстык катнаштан эле кутулуп эмес, аят менен жакындык кылып эмес, балки бүткүл дене орозо кармаш керек. Көздүн орозосу бар, кулактын орозосу бар, тилдин орозосу бар. Көз дегенде көз менен жаман нерсени көрүп карабоо,
Kulak degende жаман нерселерди угуштан алыс болуш керек, ушак айыңдардан, гыйбаттан. Жана тил дегенде бирөөнү сөгүү, тилдөө, ушактоо, жанагыдай тилден сактаныш. Кол менен жаман нерсени кармоодон, бут менен бир нерсеге басып баруудан, мына ушундай нерселерден сөзсүз түрдө тыйылышыбыз керек. Рамазанда пайгамбарыбыз ушундай берешен болчу эле дейт да. Ошон үчүн демек Рамазан бул Куран айы. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мединада мечитке келди. Пайгамбардын мечитинин үстү ачык. Бир адам Куран окуп аткан. Ошо Куран окуп аткан инсанга келип, ошо Курандын үнүн угуп тынчап отуруп калды пайгамбарыбыз. Куран окуп бүтүп жанагы адам дуа кылган мезгилде пайгамбарыбыз айтты Абу Бакырга, барып сүйүнчүлөп койгон. Ушул адамдын сураган нерсеси берилди дейт да. Андан кийин Абу Бакыр разияллаху анху мечитке кирсе, мечиттеги Куран окуган адам ким экен? Ал Ибн Масуд деген сахаба экен. Куран окуп бүтүп дуа кылгандан кийин пайгамбарыбыз айтты, сиздин сураган нерсеңиз берилди. Пайгамбарыбыз айтты, Куран окуп туруп дуа кылды, сураган нерсеси берилди дейт. Ошондо эмне деп сурадыңыз дегенде, мен ошол я Аллахым, ошол жаннатта бериште пайгамбарды менен бирге болоюн деп сурадым дегенде, мана ушу сенин сураган нерсең берилди дейт да. Демек, урматтуу жамаат, биз Куранды ушулай да окушубуз керек. Куран катмы кылышыбыз керек. Ошо тарауга барышыбыз керек. Тарауда мына пара Куран катмы болуп атат. Эгер окуй албасак, жок дегенде имамга уюп турайлы. Жок дегенде ошо мечитке барып Куран тыңшайлы. Мана ошол Куран бүткөндөн кийин кол көтөрүп сураган болсоң, эмнени сурасаң берет. Дүнүйө сурайсыңбы, акырет сурайсыңбы, ден соолук сурайсыңбы, үй сурайсыңбы, жай сурайсыңбы, бала сурайсыңбы, эмне сурасаң сөзсүз берилет дейт да. Демек, биз ошол Рамазанда ошол Куранды окуп, Куран айы демек, Куранды окуп, эмнени сурасак сөзсүз берилет экен. Ошон үчүн азыр көпчүлүк инсан Куран окуп калды, Куран окушту билет. Дагы аны күчөйтүш үчүн ошол жанагы 20 рекет тарауга катышкан болсок, 30 пара Куран окулуп атат бүгүнкү күндө. Күнүгө бир парадан барып Куранды окуган болсоң, денеңиздеги ар кандай жин шайтандар чыгып кетет. Барып молдикке дем салдырып кыйналбайсың, ооруп атам дебейсиң. Демек, таптаза болуп каласың. Андан кийин Куран нур. Анан ушу 20 рекет, ушу жерде мана сиз 40 жолу сажда кыласыз. 40 жолу сажда кыласыз. Караңчы. 40 жолу сажда кылып атасыз. Ушул Рамазанда кылынган ар бир намаз ушундай бир сооптары чексиз. Демек, ошол катым Куранга барып, андан тарауга барып катышайлы. Андан буюрса жакында ошол Кадыртүн кечеси келет. Мана ошол күнү сөз катышайлы. Түндө тосойлу. Колдон келишинче ибадатка, ошо зикирге көбүрөөк көңүл бурайлы. Рамазанда эң убакыт ошо зикир болуш керек, Алланы эстөө, дуа кылуу. Мына ушундай болгон болсо, Кудай кааласа, биз чексиз бир сооптарга жетишкен болобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирге чейин тынчтыкта, амандыкта, саламатта болуңуздар.